Алматы адабият менен өнөрдүн гана ордосу болбостон, ал алардын жандуу аурасы. Таш менен абадагы эргүүсү аны өз ыр саптарында канчалаган акындардан азалап, канчалаган сыйкырдуу оундур ушул жерде жаралган. Алматынын чыгармачылыктын бешиги анын өчпөз очогу деп тандабастан атоого болот. Бүгүн биз өлкөнүн адабий жана маданий турмушунун алтын очогуна айланган өзгөчө жерге барабыз. Анын тарыхына токтолобуз. Алматынын ызылдаган аллеясында Заили Ала тоосунун көлөкөсүндө даңазалуу имарат Казакстан жазуучулар үйү турат. Ал адабияттын жана архитектуранын укмуштуу эстелиги, өлкөнүн чыгармачылык тарыхынын жандуу күбөсү. Görgende aytayım ba, estigende aytayım ba depti. Sonda sınçı tınbauşысы görgende ayt. Sebebi görgün şun, estigen ötürük depti. Onlar ulu vatanımızın təvəllüsüzlük üçün can, tənin ayamasdan soğustu. Təvəllüsüzlük üçün can təsliyetti. Bulkunup жатыр, келмейді құрғыр шамасы. Bulkunup жатыр, таусылдау айла шарасы. Естіген құлаққа, түсінген миға бәрі жетіп жатыр. Осындай күдік көбіміздің көңілімізде жүрген бұрыннан. Бул имаратта улуу инсандардын үнү, көрүнүктүү инсандардын изи сакталган. Алматынын так чок ортосунда Төлө би менен Абылайхан көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Жашыл түстөгү жумшак өңдүү 3 кабаттуу имарат жолугууга созулуп, анын сырларын козгоого чакырып тургандай сезим жаратат. Ага таң калуунун кереги жок, анткени ал улуттук адабияттын чордону. Кылымдар аралыгында казак сөзүнө жарык чачкан шам чырагы сыңары. Жазуучулар бирлигинин имараты советтик классицизмдин стилинде тургузулган. Ал 3 кабаттуу, тик бурчтуу, пайдубалы чоң таштан канатталган. Архитектуралык чечим болсо өзүндө таанымал көркөм кол жазууну камтыгандай. Сырткы жасалгалар залдардын ички жасалгасы менен үндөш болуп, укмуштуудай биримдикти түзүп турат. Ал улуттук колорит менен европалык классиканын айкалыштыгынын жаркын үлгүсү. Терезе шыптары жана имараттын бурчтары так композициялык логикага баш ийип, укмуштуудай рельеф менен кооздолгон. Артымызда турган люстрамыз. Биздин артыбызда турган асма шам өткөн мезгилдин чыныгы күбөсү, ошол доордун сейрек реликвияларынын бири. Бунун шамамен салмагы. Менин оюмча анын салмагы 100-120 килограмм болсо керек. Өзүңүздөр көрүп тургандай байыркы архитектура духунда жасалган укмуштуудай, кереметтүү. Бул ыйык жер, бул жерлерде биздин чоң аталарыбыздын, улуу жазуучулардын чыгаан муундарынын кадамдары ташталган. Алардын эмгегинин, маңдай теринин, жана шыктанууларынын элестери да сакталып калган. Бул имарат биздин сөз чеберлери тарабынан бизге мурас катары калтырылган деп ишенимдүү айтууга болот. Таштаган имарат деп айтса да болот. Босогодон аттарың менен көз карашыңда роли ажайып турган асма шамга түшөт. Ал бул жерге кирген ар бир адамды таң калтырат. Анткени ошол асма шамга 60 жыл толду. Ал ушул жерге жарык берип келе жатканына чейрек кылымдан ашты. Мына ушундай маалымат албетте. Бир да адамды кайдыгер калтырбаса керек. Имараттын ичине 60 жылдан бери жарык чачып келген ушул асма шам алдында туруп, капилеттен, ушул үйдөн кеткен канча эмгек окурмандардын жүрөгүндө шыктануу жарыгын жана отун күйгүзүү болду экен деген суроо жаралат. Казакстан жазуучулар бирлиги казакстандык жазуучулардын ишин уюштуруп, жөнгө салган коомдук уюм. Ал 1925 жылдын теки айынын 12-синде Казакстан пролетардык жазуучуларынын бирикмеси деген аталышта уюшулган. Анын биринчи төрагасы Сакен Сейфуллин болгон. 1932 жылы Казакстан Советтик жазуулар бирлиги негизделген. Биринчи съезд 1934 жылы Алматыда өтүп, анда Ильяс Жансогоров жазуучулар бирлигинин төрагалыгына шайланган. Казакстан жазуучулар бирлигинин уюшулган күнү да ошол мезгилден тартып белгиленип келет.
Сол 34-жылы жалган Куран айынын 8-inde Шамшы Калдаяков менен Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинин ылдыйда турган дал ушул үйдө Казакстан Жазуучулар бирлиги 2 кабаттуу имаратта туруп иштеп келген. Үй кичинекей болгону менен ал жерде иш кызуу жүрүп турган. Дал ушул жерден бирлик өз ишин жигердүү жүргүзүп келген. Анткени ал кезде Сакен Сейфуллиндин өзүнөн тартып, бүгүнкү күндө биз сый урмат көрсөтүп келген башка көрүнүктүү инсандарга чейин биздин бардык корифейлер тирүү эле. Бирлик адабияттын өнүгүүсү урматына кызмат кылып, казак адабиятынын өркүндөшү үчүн бекем пайдубал негиздеген. Москва менен мамиле дагы жогорку деңгээлде эле. Керемет болду. Тарыхый имарат 1955-жылы архитекторлор Александр Лепик менен Александр Ивановдун долбоору боюнча тургузулган. Алгач ал Казакстандын эт жана сүт өнөр жай министрлиги үчүн каралган. Кийин имарат тышкы иштер министрлигинин карамагына өткөн. Анын чыгармачылык мейкиндигине айландыруу оңой боло калган жок. Габит Мусрепов менен анын тарапташтарынын көөнөргүз мээнети артынан гана жетишилген. Алматынын жүрөгү ушур болот. Бир кезде бул жер Алматынын жүрөгү болчу. Бул жерде өкмөт үйү, ал эми анын жанында пландоо комитети жайгашкан. Жоспорлоо комитети курулду. Адегенде биз кеп кылып жаткан имарат эт жана сүт өнөр жай министрлиги үчүн курулган. Бирок курулуш аяктап баратканда Габит Мусрепов башында турган биздин интеллигенциябыз жетекчиликке кайрылып, мындай болушу мүмкүн эмес. Бул жерде руханий борбор болушу керек. Казакстан Жазуучулар бирлигинин имараты болуш керек деп талапты кескен коюшкан. Мына ошентип 1955-жылы имарат дээрлик бүтүп калганда бизге берилген 1956-жылдын аягынан 1957-жылдын башына чейин казак адабиятынын ордосу болуп калган. Ошондон бери бул имарат казак адабиятынын калыптанышына, өсүп өнүгүшүнө, ошондой эле көрүнүктүү жазуучуларыбыздын дүйнөгө таанылышына кызмат кылып келет. Әлемге таанылууна кызмат иштеп келатыр. 1972-жылы архитектор Иосиф Шевелевдин долбоору боюнча имаратка жыйындар залы жана калемгер рестораны кошулган. Аталган архитектуралык концепция биздин өлкөдө Азия жана Африка мамлекеттеринен келген жазуучулардын конференциясынын өткөрүлүшүнө байланыштуу ишке ашырылган. Советтик Казакстандын борбору Алматы Азия жана Африка мамлекеттеринен келген жазуучулардын 5-чи конференциясына катышуучуларды тосуп алды. Эки континенттин жазуучуларынын ошол форуму Советтер Союзу тарабынан көтөрүлүп чыккан Азиядагы жааматтык коопсуздук саясатынын натыйжасы болгон дүйнөдөгү позитивдүү эл аралык кырды алкына атталып жаткан мезгилде өткөн. Ооба, каламгер рестораны өзгөчө сөз кылууга арзаган жай болуп саналат. Дал ушул жерде Сабит Муканов, Габиден Мустафин, Аскар Сулейменов, Мукагали Макатаев, Габит Мусрепов, Кадыр Мырзалиев жана башка көрүнүктүү акындар жана жазуучулар бир дасторкон үстүндө жолугуп турушкан. Дал ушул жерде алар өз ой толгоолору менен бөлүшүп, кызыл чеке талашка түшүп кыялданып келишкен. Ушул дуалдардын ичинде шыктануудан алынган саптар жана улуу чыгармалар жаралган. Ол мейрамхана акын жазуучулар. Бүгүнкү күндө ресторан башка аталышты алып жүрөт, бирок ал дагы деле муздак абада калкыган жана чыгармачылык аура жан берип турган жай болуп келет. Каламгерде кездешет. Бул ресторан акындар менен жазуучулар чогулган жер болчу. Колуна калем кармаган ошол кездеги интеллигенция жылмайыңкы нукта каламгерден жолугалы деп айтып калчу. Бул жерге не деген ырлар, канчалаган ыр саптар арналды. Мен Алматыга 1975-жылы келгем. 75-чи, элестетиңиз, өткөн кылым. Мына ушул имаратта анын кире беришинде менин атым Кожа чыгармасынын автору Бердибек Сокбакбаев колуна чылымын кармап турган. Туманбай Молдагалиев легендага айланган акын. Азыр кайсы көчөдө, кайсы айылдасың? Үшкүрүнгөндө көзүмдөн жаш тамчылап. Жараскан Абдрашев өзүнүн махабат тууралуу ырындагы жерден жазган. Ой Лайла, Жуматай Жакыбаев, Кайролла жанымда болгон деп ырдады. Анан дагы Калихан Ыскаков, Сайын Муратбеков, Аскар Сулейменов, Мукагали Макатаев баары өз өмүрүнүн саналуу бөлүгүн ушул дуалдарда өткөрүшкөн. Умурларын өткөздү. Бардык классиктерди бириктирген бирликти көрүүнү көптөрү кыялданышкан. Имараттын өзүнө эле жакын келүү чоң ийгилик деп эсептелген. Ал эми анын босогосун аттоого баары эле батына берген эмес. Тележан Ибрагимов акын дагы же жазуучу дагы эмес, бирок аны тааныгандардын баарынын эсинде ал жакшы сакталып калган. Ал ушул имарат ичинде талыкпай жана ишине бүтүндөй берилип, татыктуу, намыстуу жана өз ишине чексиз сүйүүсүн арнап эмгектенип келе жатканына 42 жылдын жүзү толду.
Мен бул имараттын босогосун биринчи жолу 1983-жылы 3-түн айында аттап кирдим. Жаш элем, өз жолумду жаңыдан баштаган кезим. Ошол кезде бул жерде баары дээрлик ыйык көрүнчү. Жада калса имараттын ичине кирүүдө абдан толкунданткан, коркунучтуу дагы болчу. Анткени мен мектеп партасында окуган китептерим менен чоңойгом. Ал эми бул жерде болсо, ошол мен окуган китептердин авторлору. Мен мурда аларды китеп беттеринен гана тааныган улуу ысымдар болушкан. Алар менен болгон биринчи жолугушуу мага терең, унутулгус таасир калтырган. Ал кесиби боюнча электрик, бирок бул имарат үчүн ал алда канча көптү билдирет. Бул жердеги ар бир бурч, ар бир зымдар ага тааныш. Ал эми кайсы бир жерде бузулуу орун алса, имараттын көзгө көрүнбөгөн кароолчусу сыяктуу ал дароо ошол жерде болот. Өте тәжірибелі мамандардың арқасында. Бул имарат бардык эрежелерди сактоо менен эң тажрыйбалуу адистердин катышуусунда курулган. Сантехникадагы, электрикасыдагы бардыгы так, ноктуу жана стандарттарга ылайык аткарылган. Бул жердеги дуалдар кызыл кыштан кынатталып, калыңдыгы 80 сантиметрдей болот. Алардын астында өзгөчө кырдаалдар үчүн атайын бөлмөлөр бар. Алар кооптуу учурда ал жака кирип кетүүгө боло тургандай каралган. Алар жер төлөөнүн эң төмөнкү жагында жайгашкан. Дагы бир окмуштуу өзгөчөлүгү бар. Имарат капысынан урап калса, Абылай хан проспектисине алып баруучу жер астындагы жол бар. Албетте, биз ошол өтмөктөрдү дайыма текшеребиз, тазалап турабыз. Бирок ал эч качан керек болбогону жакшы эмеспи? Құдай қажет қылмай ақ қойсын деп айтамыз. Конференц-залга алып баруучу тепкич ошол алыскы учурдагыдай эле сакталып калган. Фойеде илинип турган картиналар өз тарыхын баяндап, бизди кайра артка, ошол мезгилге алып барат. 2010-жылдын 9 айынын 10-унда Алматы шаарынын тарых жана маданият эстеликтеринин тизмеси такталган. Ошол тизменин негизинде Жазуучулар бирлигинин имараты жергиликтүү маданий мурастардын бир бөлүгү катары таанылган. Ал эми 2014-жылы мамлекеттик коргоого алынган объектилердин тизмесине киргизилген. Бұл ерекше көзге түсетін ғимарат тұғын. Бул имарат дароо эле өзүнө көңүл бурат. Ошол кезде эле ал өзгөчө болгон. Ал биз үчүн жан дүйнөсү ошол дуалдарга сиңип калгандай болгон даңазалуу казактардын жылуулугун жана рухун алып жүрөт. Ал эми сырткы келбети жөнүндө айта турган болсок, анда ал өзүнүн кереметтүүлүгү менен таңга салган имарат. Ал сырткы көрүнүшү боюнча таасирдүү, ажайып көрктүү, сырдуу жана бул жака келгендердин баарына эстен кеткис таасир калтырат. Бул имарат казак элинин улуттук адабиятына, руханий дүйнөсүнө баа жеткис салым кошуп, ар кыл доорлордо өз ишин калтырып кеткен чыгаан инсандардын ыйык үйү. Ар кандай куугунтуктарга карабай, алар элдин кызыкчылыгы үчүн өмүрүн тобокелге салып, адабиятыбыздын өнүгүшүнө болгон күчүн жумшаган. Ал Алаш Ордонун мурасы. Казакстан Жазуучулар бирлигинин 100 жылга жакын тарыхында аны Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Габбас Тогжанов, Сабет Муканов, Мухаммеджан Каратаев, Абдилда Тажибаев, Габиден Мустафин, Габит Мусрепов, Ади Шарипов, Ануар Алимжанов, Жубан Молдагалиев, Олжас Сулейменов, Нурлан Оразалин, Улукбек Ездаулет сыяктуу көрүнүктүү инсандар жетектешкен. Ал эми 2023-жылдан тартып Казакстандын Жазуучулар бирлигин Мереке Колкенов жетектеп келет. Конференция өтөтүн әдебиет үйүмүз. Биздин жазуучулар үйү жакында бир айдын ичинде капиталдык оңдоого жабылганы турат. Имаратка өзүнүн тарыхый келбети кайтарылып берилет. Легендарлуу каламгер рестораны кайрадан ачылып, жазуучулардын жолугушуулары, чыгармачылык жолугушуулар, поэзия кечелери өткөн чоң жыйындар залы кайрадан жанданат. Ошонун баары мамлекет башчысы Касым-Жомарт Кемелович Токаевдин колдоосунун аркасында болуп жатат. Архитекторлор калыпка келтирүү үстүндө иштеп жатышат. Имарат убакыттын өтүшү менен өзгөрүүлөргө дуушар болгон, өзгөчө төмөнкү бөлүгү. Үстүңкү бөлүгү дагы оңдоону талап кылууда, бирок жакында баары өзгөрөт. Кире бериште музей жана китепкана жайлар пайда болот деп мерчемдеп жатабыз. Бул жер экскурсияларды өткөрүү үчүн чордонго айланат. Ал жактан келген меймандар Казакстан Жазуучулар бирлигинин турмушун жана тарыхын көрө алышат. Тирлигин, Казакстан жазуучуларынын тарыхын көрүп кететін нерсе жасалат деп ойлойм. Осы Қазақстан жазуучулар одағы. Казакстан Жазуучулар бирлигинин имараты сакталып калган. Ал эми Кыргызстанда, мен Бишкекте болдум. Алар кичинекей бөлмөдө отурушат. Азыр ал жакта Жазуучулар бирлиги башка жерде отурушат. Алар көчүрүлгөн. Мурунку имаратты болсо сатып жиберишкен. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин башка өлкөлөрүндө дагы ошондой эле көрүнүш. Демек Казакстан Жазуучулар бирлигинин имаратын сактап калган жалгыз өлкө экен.
Бир имараттын тарыхы ал бүтүндөй бир элдин тарыхы. Ал эми жазуучулар бирлигинин имараты жаш таланттарга бир эмес бир нече жолу эшигин ачып, алардын ачылып, улуу инсан болушуна шарт түзө бермекчи. Дуалдары мезгилинин демин сактап келген бул жерде улуттук руханияттын тагдыры, анын бүгүнкү күнү жана эртеңки келечеги тууралуу терең ой жүгүртүүлөр улана берет.